Мындай сөз болгон эмес, сөз болгондой эмес, болгон эмес мындай окуя дейт. Көрөбүз эми ушу бала чыксын, тергөө жүрсүн. Баарын ушу мен суранарым силерден ушу маалымат каражатындагы өкүлдөр баарын мындай акты ак, караны кара деп сүйлөсөңөр жакшы болот эле. Анан баягы оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн дегендей. Анан орган адамдары мыйзамды каалагандай кылып бурмалап ойносо боло береби? Карапайым эл кала береби бул жерде? Ыйлап, сыздап адамдын тагдырын булар билбейм мен кандай. Түшүнбөй атам мен эми бул жерде эч. Менин айта турган сөзүм ушу. Кайсы больницада жатат азыр анан Ош шаарынын Актилек кичи районундагы шаардык клиникада жатат. Абалы жакшы экен, 2 буту сынган. Мен баарын аз тактап сурап чыктым. Сен ушул бар экенсиң, жакшы сен тирүү калыпсың. Ушу кандай эмне болгон десем, эч андай каракчылык, кандай нерсе болгон эмес дейт. Болгон эмес дейт. Эми мен ошол карындашы, ошол келиндердин биринин абасымын. Булагы оорураак, койдун оозунан чөп албаган кыз эле. Эми ажал башка дейбиз, ошого дагы бирөө себеп болот да, мындай айтканда. Ар нерсеге бирөө себеп болот. Алланын буйругу бул. Не дейбиз эми? 4 баласы бар эле. Бир баласы инвалид эле, пенсия алат эле. Ушу балдарын ушул карындашыбыз карап не кылчу эми кандай болот булардын келечектеги турмушу менин көзүмдүн алдында турат. Мен түшүнбөйм буларга азыр. Кантип эмне болушун мен айта албайм даже. Ошондой эле каза болгон айдоочунун жакындары да чогулушкан. Алар маркумдардын каракчылыкка шектелгендигинен күмөн санап, милиция өз кемчилигин жашыруу максатында ушундай кадамга барууда дешет. Деп берип атат. Мен атамны ошол не десем, булар артынан кууп, ошо машинаны кысып өлтүргөн да. Өлтүрүп, мына Актилек городской больницага даже 5 мүнөттүк жол 5 мүнөттө жетет, ошо скорый 5 мүнөттө келет. Ошо скорый 2,5 саатта келген. Мен атам жаны чыгып ошол жерде. Өлүгү чейин карап турган ошо ПМдин балдарычы. Не себептен ошолор карап турган? Ошо өлүп калса ушулар биз кутулабыз дегенби? Ошону мага ошонун немесин айтып бергиле, чындыгын. Кийинде эле бардыңыздар да ошол патруль менен сүйлөштүңүздөр. Бардык. Эмне деп атат алар? Ошолор менен жол кезиктиңиздерби? Ошол куугандар менен. ПМдин балдары менен сүйлөштүк. Барды элдер 300дөй, мына калп айтпасамчы, 300дөй адам баягыларды ороп алыптыр. Ошол остановкада карап олтурган жаш балдар дагы бар экен. Силер не себептен кууп келдиңер? Не встречный жага кысып токтоттуңар? Фуранын астына киргизип бирдиңер деп атыптыр ошол жердечи. Алар ендиреп баягы ПМдин балдар, жаш балдар экен. Силер 50 миңден берип эле азыр ушул ишке отурутасыңар. Силер ушул ишке бардыңар, силер эч нерсени билбейсиңер. Правиланы билбейсиңер деп баягы жаш балдар кыйкырып атыптыр. Ол балдар жана ПМдин балдары сүйлөй албай өздөрүн жоготуп коюптур баягыларчы. Ошо күнөөсү бар үчүн ошон үчүн эч нерсе сүйлөй албады да алар. Садыр Нуркожоевка дагы адамдар, полный шедегилер адамдар чыгып Садыр Нуркожоев мыналарды Садыр Нуркожоев ушуларды күч органдарын карап коюңузчу, сизден суранабыз деп бакырып аткан. Ошонун видеолору бар бизде, доказательство. Голосовой жөнөтүштүр, ошо полный бизде бар. Доказательство бар. Биринчи курак убалап кетип атканда түшүп калган. Мойнуна албай коюшту эле милицияларга көрсөткөнбүз биз. Мынандагы доказат кылганбыз. Мойнуң алдың мени десем жок дедим. Мен камерадагыларды көрсөтүп, фурадагы түшкөндөрдү көрсөттүм. Мойнун алдырдым. Низам чегинде кылайлы десек, бири карабай өлүктөрдү карап турушту. МЧС келип, өлгөндөн кийин пытырап жандар бар эле. МЧС келип моторлору жүрбөй койду олордун. Өлгөндөн кийин анан кийин чыгарып алышты олар. Ошо. Анан кийин эртеси күнү биз тажагыл экспертизасына болуп бүткөндөн кийин, тажасын коюп бүткөндөн кийин жалган маалыматтарды берүүдө биз жокто. Бизди чакырбады ям. Өздөрүнчө эле алык маалыматты кылып почтабудан берип беришкен булар. Жалган маалыматтарды. Бу жерде мойнуна алышкан. Бир шопур жоголуп кеткен ошо момент. Шопур менен машинаны бекитишкен милициялар. Шопур менен машина жок. 920 деп дафтын номер айтты эле, биз машинаны мен таптыртып келдим. Кайерге койм эле машинаны десек токтоп тургула, токтоп. Бая милиция чакыс чайнап келди. Ошо чакысың не чакыс чайнап жүрөсүң? Милициялар адамдар бакырып көтөрүлүштү. Мас бул битте милиция деди.
Ana bayakı жерде bir milisa aytты seni. Tekinayda dedim ha dep şerigine milisa aytты. Tekinayda dedim ha degene düşkөн баягы bizди алиги бакырып атканда полный ошолордан түшкөн. Жалган маалыматтарды берип салды. Биз тажия күнү ошондо. Ошол ПМдин балдарынан сурадык. Көкрөгөрдө камерада доказательстваны көрсөткүлө. Ушул жерде көрсөткүлө бизге десек, жок көрсөтө албайбыз. Буну эртеге көрсөтөбүз силерге деп көрсөтпөй коюшту бизгечи. Биз тажия кылып аткандан кийин анан жалган маалыматтарды берип салган оштубудан. Кырсыкка учураган унаада 4 адам болгон. Алардан айдоочу гана каракчылыкка шектелген. Калган жарандардын тийиштиги бар жоктугу тергөөнүн жүрүшүндө маалым болот. Ош шаардык милициясы окуяга тиешеси бар 2 патруль кызматкерлеринин үстүнөн да кызматтык иликтөө болорун кошумчалады. Бүгүн алардагы күбө катары сурак беришүүдө. Бизге саат 23:40 10-дан 11-апрелге караган түнү дейли 23:40 чамаларында телефон аркылуу маалымат келип түшкөн. Ал маалыматта Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында автотрассада жолдо мындайча айтканда жеңил машина автоунаа жүк ташуучу автомашина менен түздөн түз кагылышуу жасап, натыйжада окуя болгон жерде 3 жараныбыз каза болгондугу боюнча маалымат келип түшкөн. Бул боюнча ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө окуя болгон жерге тийиштүү тергөө тобу милиция кызматкерлери башкача айтканда, анын курамында эксперттер, кылмыш иликтөө кызматынын кызматкерлери тергөөчү болуп окуя болгон жерге чыгышкан. Барган жерде чындыгында 3 жаран, 2 аял, 1 эркек кишинин каза болгон фактысы ошол жерде тез жардам кызматкерлери тарабынан уже тастыкталып, бизге маалым болгон 3-4 жараныбыз болсо азыр эми аттарын жарыялабай эле койлу, ооруканага түшүп, ошол жерден ооруканага түшкөндүгү маалым болгон. Азыркы учурда да действительно сотко чейинки өндүрүш иши ошол эле замат бул боюнча ачылган. Сотко чейинки өндүрүш иши боюнча тийиштүү медициналык экспертизалар, ошондой эле жол кырсыгынын пайда болуунун максатын аныктоо максатында автотехникалык экспертизалар дайындалып, ушул күндө тийиштүү күбөлөр, окуянын катышуучулары, ошондой эле башка жагдайлар толук кандуу тергелип, биз тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Болгон азыр окуя болгондо бүгүн 3-чү сутканы жүзүп берилип атат. Бул деген тергөөгө өтө аз убакыт. Көп жагдайлар бизге пока маалым боло элек. Ошондой эле тергөө аракеттери ачык айкын. Бул жерде ошол жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрү, жактоочулары, башка ишеним кат аркылуу жиберген мыйзамдуу өкүлдөрү иш боюнча катышып, бардык жагдайлар боюнча, күбөлөрдүн көрсөтмөсү боюнча, берки жабырлануучулардын көрсөтмөсүнө бардык жагдайлар боюнча таанышканга толук кандуу укугу бар. Ал боюнча уруксат берилет. Бул кандайдыр бир мамлекеттик же бир немен жашыруун эчтеке жок. Ачык айкын деп коет. Ачык айкын тергөө амалдары жүрөт. Ошол себептен эми биз өзүбүз маалымат каражаттарын чакырып же бир обращение кылып туруп жарыялай албайт экенбиз. Иш мондой жүрүп атат, мына немеге жетти деп. Биздин кылган ишти түздөн түз шаардык прокуратуранын кызматкерлери көзөмөл жүргүзөт. Кылмыш иши канчалык деңгээлде тергелип аткандыгы боюнча. Ал эми кандайдыр бир маселелер болуп туугандары кайрыла турган болсо, толук кандуу сотко чейинки өндүрүшүнө коюп, мыйзамдуу өкүлүнө тааныштырып, ошол эле учурда алар мына жагдайлар аныкталбай калыптыр, бизге белгилүү болгон жагдайлар аныкталбай калыптыр, ушул момент калып калыптыр деген өтүнүчтөр боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө ошол нерсени каратып, ал өтүнүч боюнча суратып кишилерди, алардын аракетине юридикалык укуктук баа бергенге тергөө ар дайым даяр. Ошол азыр массалык маалымат каражаттары боюнча кече айткан жарандар боюнча айрым түшүнбөстүктөр болуп атат. Эгерде ошол туугандарына, жакындарына биз түшүнөбүз, жоготуу болду, ачуу үстүндө мисалы үчүн ар кандай сөздөр болот, мынанын жоопкерчилиги каралбай калып атат деген сөздөр болот. Но бүгүн 3 күн болду. Бул күн ичи тергөөгө өтө аз. Мен айттым, экспертизанын корутундулары чыгыш керек. Ошолорго таянып туруп, күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө таянып туруп, акыркы юридикалык баа берилет. Эгерде туугандар боло турган болсо, жакындары болсо, адвокаттар болсо, кандай суроо бербесин, биз аны жооп бергенге даярбыз. Туура айтасыздар. Азыр патрулдук милициянын кызматкерлерин ошол күндөн тартып
милиция кызматкерлери аралашкан иш боюнча мен кылмышка эмес, милиция кызматкерлеринин үстүнөн жала түшө турган болсо, же милиция кызматкерлери катышкан кандайдыр бир кылмыш боло турган болсо, ошол мөөнөттөн тартып биздин ички кызмат иштейт, сөзсүз. Бул учурда мисалы үчүн сотрудниктердин үстүнөн туура юридикалык баа берүү максатында прокуратурага материал жибергенбиз. Мен тергөөнүн иши жол кырсыгынын пайда болушу, ошол эле жана каракчылык деп атабыз, же башка кылмыштуу аракеттер болду деп атабыз. Ошолорду ким тарабынан жасалды, канчалык деңгээлде, кимдин ролу кандай, ошону мен тактайм. Ал эми ПМ кызматкерлердин аракети прокуратура тарабынан юридикалык баа берилет. Бул себеп мыйзам ченемдүү көрүнүш, менин кылган ишим прокурор сөзсүз түрдө көзөмөлдөйт, канчалык деңгээлде туура кылып атат. Анан мыйзам чыгаруучу туура эле белгилеген милиция кызматкерин тергебейт. Коомчулукта ошондой жабырлануучулар айтып калышы мүмкүн, өздөрүнүн сөзү менен баягы карганын көзүн чукпайт дегендей кылып туруп сөздөрдү сүйлөп эме кайрылып атышат. Ошол себептен мыйзам чыгаруучу белгилеп койгон. ПМдин кызматкерлеринин үстүнөн түздөн түз прокуратура же башка орган оценка берет. Ошолордун аркасынан жанагы айтылып аткан артынан аңдып барды, кууп барды, поисковый мероприятие же погоня кылды деген сөздөрдүн баардыгын прокуратура оценка берет. Ал боюнча материалдар берилген, ал ачык айкын. Бул жерде азыр коопсуз шаар, бизде жарым немелер шаарда мүмкүнчүлүк бар. Жарандар өздөрү, активисттер өздөрү эле талдап көрсөтүп коет. Автомашина кууп бардыбы, автомашина жанда туруп калдыбы, ПМдин кызматкерлеринин канчалык деңгээлде бул жерде туура эмес кылгандыгы боюнча прокуратура өзүнүн оценкасын берет деп ойлойм. Ошол кызматтык иш башталдыбы? Сөзсүз түрдө. Ошол моменттен баштап биз түндө маалымат келгенден баштап жанагы ПМ кызматкерлери тарабынан мыйзам бузуулукка жол берилди деген не только кат жүзүндө арыз. Ушундай маалымат түшкөндө обязательно биздин ички кызмат иликтөө кызматы сөзсүз кийлигишет. Анан ошол эле моменттен пайдаланып немелерди бир эле неме шектүү же башкалар эмес, ошондой сөз болгон үчүн ПМ кызматкерлеринин дагы освидетельствование канчалык деңгээлде жумушта соо жүрө, мас жүрө, ал жагдайлар да каралып кеткен. Бул жерде бардык тергөө аракеттери мен ойлойм ошол күндөн баштап көзөмөлгө алынып, бардык кызматкерлерге карата бирдей мамиле жасалып атат. Статусуна карабай, жабырлануучу, шектүүбү же милиция кызматкериби. Бардыгы көзөмөлдө азыркы учурда. Маркумдардын жакындары кырсыктан каза болгондордун аты жаманаттуу болуп калганына кейишет. Мындан улам аларды каракчылыкка айыптоо акылга сыйгыс дешет. Анткени каза болгон жаран жакшы жашоо шартта жашагандыктан уурулук кылууга барбасын билдирип жатышат. Ал эми 3 адамдын өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына күнөөлүүлөр тергөөдө маалым болуп сотто чечилет. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.